Assalamu алейкум. Амансыздар урматтуу мекендештер. Ала Тоо спорт каналы сиздерге кыргыз спортундагы акыркы жаңылыктар менен тааныштырууну улантат. Кече күнү грек-рим күрөшү боюнча кыргызстандык 3 балбан Токиодо өтө турган Олимпиада оюндарына жолдомо алган болчу. Бүгүн дагы Алматы шаарында өтүп жаткан лицензиялык мелдеште 2 лицензия капчыкка түштү. Бул күнү килем ортосуна Нурбек Изабеков башында турган кыз-келиндер курама командабыз чыкты. Бул тууралуу алдыда кененирээк, ага чейин сиздер каналга жазылып, видеого лайк басып туруңуздар. Ушул күндөрү Казакстандын Алматы шаарында спорттук күрөш боюнча Токио Олимпиадасына жолдомо берчү Азия аймагындагы мелдеш орун алууда. Үстүдө белгилеп өткөндөй кече мелдештин биринчи күнүндө грек-рим күрөшү боюнча балбандарыбыз Жоломан Шаршенбеков, Акжол Махмудов жана Өзүр Жусупбековдор лицензия утуп алууга жетишкен. Ал эми бүгүн 10 апрель күнү килем үстүнө кыз-келиндер күрөшү боюнча балбан кыздарыбыз чыкты. Нурбек Изабеков башында турган команда кайрадан күтүлгөндөй кыргыз элин кубанта алды. 68 килограмм чембирдигинде Мээрим Жуманазарова жарым финалга чейин жетип, ал жерде индиялык каршылашын мөөнөтүнөн мурда утуп финалга чыкты. Белгилей кетсек, лицензиялык мелдештин финалисттери Олимпиадага жолдомо алмак. Ал эми эң оор 76 килограмм салмак бөлүгүндө Айпери Медет кызы Альапа системасында өткөн күрөштө 4 атаандашын мөөнөтүнөн мурда утуп, башкалардан эртелеп бул мелдешти утуу менен бирге Олимпиадага баруу мүмкүнчүлүгүн багындырды. Ал эми 58 килограмм чембирдигинде күрөш өткөргөн Назира Марсбек кызы алгачкы 2 күрөшүндө утулуп, жыйынтыгында жолдомо ала алган жок. Финалдык беттештер бүгүн кечки саат 18:00 башталат. Анда Мээрим Жуманазарова кытайлык Азия оюндарынын 2 жолку жеңүүчүсү Фэн Чоуга каршы турат. Ал эми Айпери Медет кызы үстүдө белгилеп өткөндө Альапа системасында мөөнөтүнөн мурда жеңүүчү аталды. Мелдешти сиздер түз эфирде www.chekit.org сайтынан көрө аласыздар. Ошентип Нурбек Изабеков башында турган кыз-келиндер күрөшү боюнча Кыргызстан курама командасы жалпы Токио Олимпиадасына 3 жолдомо утуп алды. Бүгүнкү күнгө чейин Айсулуу Тыныбековада Олимпиада жолдомосу бар эле. Ал эми жалпы Кыргызстан курама командасы азыр Олимпиадага жалпы 11 лицензия алууга жетишти. Анын ичинен 7 жолдомо спорттук күрөш боюнча. Буйруса эртең 11 апрель күнү лицензиялык мелдештин жыйынтыктоочу 3-күнү болот. Анда Руслан Мажимовдун жетекчилиги алдында 6 балбаныбыз лицензия алууга аракетин көрөт. Ал эми бул мелдеште лицензия ала албай калган балбандарыбыз үчүн бул акыркысы эмес. Себеби туптуура 1 айдан кийин дүйнөлүк лицензиялык мелдеш орун алат. Биз албетте балбандарыбыздын мындай күрөш менен сыймыктанабыз жана Олимп оюндарында жакшы жыйынтыктарды көрсөтөрүнө ишенебиз. Нурсултан Турузбеков атайын, Ала Тоо спорт YouTube каналы үчүн.